Күрөң аюу менен ак аюу көрүнүштөрү боюнча бири-бирине такыр окшобогону менен алардын теги бир экендигин дароо эле айтууга болот. Уюлдун ак кар көк мозунда жашоочу ак аюунун түсү ар дайым ак. Ал эми күрөң аюу ак саргылда, күрөң да, кара да түстө болот. Ак аюу жер бетиндеги эң ири жырткыч жаныбар. Ал Арктикадан башка эч жерден кездешпейт. Ал өмүр бою муз үстүндө жашап, суу анын табигый тиричилиги. Сууда саатына 4-5 чакырым ылдамдык менен узакка чейин сүзүп, тюленден кем чумкубайт. Суу астында 2 минутадай сүзө алат. Ал тюлен, балык, канаттуулар менен тамактанат. Төлдөө убактысы жетилген кезде ургаачы ак аюу кар үңкүргө кирет. Өзүнүн салмагы 700 килограммга жеткен бул зор жаныбар келемиштен бир аз гана чоңураак мамалактарды тууйт. Мамалактары жетилип чоңойгончо энеси үңкүрдөн чыкпайт. Күрөң аюу 50 жылга чейин жашайт. Жазында аюунун арааны ач карышкырдыкындай эле ачылат. Кышында аюу таманын сорот деген кеп бар. Ал деги эле таманын сорбойт. Тек гана кыш ортосунда таман териси түлөп, дүүлүгүп кычышат. Ошондуктан ал уйку сонун ортосунда жатып, түлөгөн таманын жалайт. Күрөң аюунун ээзин кээде адамдын ээзи экен деп да ойлоого болот. Анын майпаңдап басканына карата аюуну маймак таман деп коюшат. Анткени менен аюу шамдагай келет, кээде атты да кууп жете алат. Күрөң аюу колго тез үйрөнөт. Илгертеден эле цыгандар үйрөтүлгөн аюу менен жер кезип, кызыктуу оюндарды көрсөтүшкөн. Ал эми цирк аюулары велосипед жана мотоцикл тебүүгө да үйрөтүлөт. Ак аюу болсо оңой менен үйрөнбөйт. Көптөгөн тажрыйбалуу машыктыргычтар да ак аюуну өтө коркунучтуу айбан деп эсептешет.